Молодец. Самат Байызбеков Талас облысы боюнча быйылкы жылдын окуучулар арасындагы кол күрөш боюнча баш байгенин ээси. Андан тышкары былтыр Ташкентте өткөн Азия чемпионатында да Кыргызстандын желегин желбиретип, байгелүү 2-3 орундарды ээлеген. Өзү 14 жашта болсо да кенедейинен спортко кызып, алдыга койгон максаттарын ишке ашыруу үчүн тынбай машыгып, аракетчилдиги менен айырмаланып келет. Ал бүгүн да Таласты көздөй жеңиш менен кайтып, сол кол күрөшүндө алтын, оң кол боюнча күмүш жеңип алды. Ага бул спорттун түрү өзгөчө жагат. Анын себептерин биздин каарман төмөндөгүдөй белгилеп кетти. Кол күрөш менен уже 3 жыл болуп калды. Могу жылы менин эмем болуп атат. 2008 жылкын күрөшкөнү, ошого келгем. Кол күрөшкө кандайча эме жок да, вредности жок, мындай травма көп болбойт. Жагат да мага спорт ошо. Орда калабыз Бишкек шаарында республиканын баардык аймактарынан кол күрөш боюнча 11 жаштан 70ке чейинки атлеттер чогулуп, арм рестлинг боюнча Кыргызстандын ачык чемпионаты болуп өттү. Ага 400дөн ашык атлеттер катышып, арасында мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар да болду. Албетте, мыкты спорт чеберлерин тарбиялап, аларды туура багытта өстүрүүдө машыктыруучулардын орду өтө жогору. Азыр чемпионат Кыргызстан өтүп атат. Арм рестлинг деп коебуз. Кыргызчасы бар кол күрөш. Чемпионат Кыргызстан республика боюнча участниктер где-то 450 участник болуп атат. Биз өзүбүз Таластан келдик. Таластан бир 35 балап келдик. Жакшы өрөөндө өтүп атат. Кече сол кол бүткөн. Бүгүн оң кол болуп атат. Кандай ийгиликтер болду сизде? Ийгиликтер бар. Кудай буйрса азыр пока бир 7-6 медаль бар пока. Дагы бүгүнкүлөр кечке болот. Адамда чечилет. Жалпысына дени сак жашоодо өзгөчө өспүрүмдөрдүн арасында аларды спортко үндөө бүгүнкү мезгил талабы. Ал эми аймактардагы күчтүү таланттуу жаш спортчуларды таап, дүйнөлүк ареналарга чыгарууга ушундай республикалык масштабтагы турнирлер чоң мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандын кол күрөш боюнча ачык чемпионаты жеңүүчүлөрдү аныктап, эми мыктылары чет мамлекеттерде өтүүчү турнирлерге ала тоонун намысын коргоо үчүн аттанышмакчы. Мурат Жолокеев, Нурлан Кулиев, СТВ.